Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмүнүн окутуучусу Омуралиева Каныкей Кекебаевна. Дисциплина информатика. Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Microsoft Excel электрондук таблицасы. Сабактын максаты Microsoft Excel электрондук таблицасы менен таанышабыз. Электрондук ячейка менен иштейбиз, документти сактайбыз, пароль коебуз жана папкага жайгаштырабыз. Сабактын аягында күтүлүүчү натыйжа Microsoft Excel программасын өздөштүрөбүз, электрондук ячейка менен иштейбиз, документти сактай алабыз, пароль кое алабыз жана папкага жайгаштыра алабыз. Маалымат технологиясы жаатындагы эң сонун идеялардын бири болгон электрондук таблица. Электрондук таблицалар менен иштөөгө арналган колдонмо программалар таблицалык процессорлор деп аталат. Электрондук таблица шахмат тактасы сыяктуу чакмактарга бөлүнгөн. Алар уячалар же болбосо ячейкалар деп аталат. Таблицанын саптары жана мамычалары белгиленип коюлган. Саптар сандар менен номерленген, ал эми мамычалар тамгалар менен белгиленген. Электрондук таблица 255 барактан турган китепчеге окшош жана электрондук таблицанын каалаган электрондук барагын чыгарыш үчүн ошол баракка туура келген табуляторду басып коюу жетиштүү. Ар электрондук таблица 256 мамычадан жана 65536 саптан турат. Мамыча ысымдары А менен башталып, Z менен, ал эми сап ысымдары 1 менен башталып, 65536 менен аяктайт. Мамыча менен сап кесилишкен торчо уяча деп аталат. Электрондук таблица 16 миллион уячадан турат жана ага берилиштер киргизилет. Уячалар электрондук таблицада жайгашкан орду боюнча аталат. Мисалы, Б мамычасы менен 12 саптын кесилишкендеги уяча B12 деп аталат. Microsoft Excel электрондук таблицасын активдештирүү үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек. Жумушчу столдун сол тарабында жайгашкан пуск кнопкасына келип мыштын көрсөткүчүн бир жолу бассак, менюлардын тизмеги ачылат. Анын ичинен бизге все программы. Все программалардын ичинен Microsoft Office'ти табабыз дагы, офистик программалардын ичинен бизге керектүү болгон Microsoft Excel'ди таап алабыз. Натыйжада Excel'дин жумушчу терезесин ачып алабыз. Формулаларды көрсөтүү режиминдеги электрондук таблица. Бул жерде балдар дүкөнгө коюлган 3 товардын аты берилген: эт, балык, анан нан. Баасын өзүбүз жазабыз, коюлганы канча сандагы, анан канчасы сатылганы. Ал эми калганы менен түшкөн акчаны Excel'дин жардамында формула аркылуу автоматтык түрдө чыгарып алабыз. Маанилерди көрсөтүү режиминдеги электрондук таблицада бул көрсөтүлгөн. Microsoft Excel'дин жумушчу терезесинин негизги көрүнүшү. Microsoft Excel'дин структуралык терезеси. Булар негизги менюлар, талаанын аты, активдүү ячейка, формула салы, саптын башы, куралдардын панели, анан иштөөчү талаа. Бул жерде формула коюуну үйрөнөбүз, балдар. Ал үчүн биринчи барабар белгисин каалаган ячейкага алып келип коебуз. Экинчи курсорду мышка менен A2 уячасына алып барып басабыз. Үчүнчү көбөйтүүнү, бул жылдызча клавишасын басабыз. Төртүнчү курсорду мышка менен B2 уячасына алып барып басабыз. Бешинчи акырында Enter клавишасын бассак, бизге автоматтык түрдө эсептөөнү чыгарып берет. Бул мисалда 8-класстын окуучуларынын информатика сабагынан жетишүүсү көрсөтүлгөн. Катар номер, аты жөнү окуучулардын, биринчи чейректеги алган баасы, экинчи чейректеги алган баасы, анан анын орточо баасы чыгарылган.
Электрондук таблицада түзүлгөн документ иш китеби же жөн эле китеп деп аталат. Иш китеби жумушчу барактардан турган китепти элестетет. Бул Excel'ди колдонуп эсептөө жүргүзүү, мисалы үчүн жанагы сыяктуу дүкөндөгү товарлардын баалары, сатылганы менен калганы. Excel'де айлык акы эсептөө. Мисалы үчүн Иванов аттуу жумушчу 1000 сом айлык алат, ага премия 300 сом кошулуп берилет. Барабар белгисин басып туруп, экөөнү кошуп энтерди бассак, 1300 деп автоматтык түрдө бизге Excel'де чыгарып берет. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эми балдар, биз азыр пост кнопкасына келип, Excel программасын ачып алабыз. Microsoft Excel'дин жумушчу терезеси ачылууда. Бул саптар сандар менен номерленген. Ал эми бул мамычалар, тамгалар менен белгиленген. Сап менен мамычанын кесилишкендеги торчо, уяча же болбосо ячейка деп аталат. Мисалы үчүн С5 сап менен С мамычанын кесилишкендеги торчо, бул ячейканын дареги С5 деп аталат. Эми балдар, эң жөнөкөй эсептөөнү жүргүзүүнү көрсөтөйүн силерге. Барабар белгисин коебуз. Мисалы үчүн биз азыр кошууну аткаралы. 120 кошуу 100 Enter белгисин бассак, бизге автоматтык түрдө 220 деп кошуп берет. Ал эми көбөйтүүнү аткара турган болсок, 12 барабар белгини коюп алып, көбөйтүү 10 дейли. Натыйжада Enter кнопкасын бассак, бизге 120 деп автоматтык түрдө эсептеп чыгарып берет. Азыр балдар, биз кандайдыр бир таблица түзүп алайлы. Ал үчүн таблицаны белгилеп алып, все границага кирип, бардык чегин кара чек менен белгилеп алабыз. Бул жерге катар номерин жазалы, бул жерге фамилия атын жазалы. Мисалы үчүн биринчи Асан, экинчи Үсүн, үчүнчү ушул 3 окуучунун Асан, мисалы үчүн информатика предметинен биринчи черекте 4 алды, экинчи черекте 5 алды. Үсүн биринчи черектен 3 алды, экинчи черектен 5 алды. Ал эми Айдай 4, экинчи черектен 4 алды. Эми буларды үчүнчү черегин автоматтык түрдө чыгарууну үйрөнөбүз. Ал үчүн белгилеп алып, автосуммага кирип, среднийин бассак, 4,5. Ал эми Үсөндүкү 4, Айдайдыкы 4. Эми ушул файлды кантип сактайбыз? Сохранить как файлга кирип, рабочий столго сактайлы. Книга бирге өзүбүздүн атыбызды жазалы. Мисалы үчүн чейрек 1 деп коелу. Жумушчу столдо болсун. Сервиске киребиз. Общий параметры. Бул жерден 1, 2, 3 деп пароль бердим мен. Окей. 1, 2, 3. Окей. Эми сактайбыз. Мына биздин документ сакталды. Чейрек 1 деп жабабыз. Жумушчу столдон карайбыз. Мынакей чейрек 1 деп турат. Эми биз жаңы папка ачабыз.
создать папку. Бул жерге папканын атын жазабыз. Мисалы үчүн бул мектеп деген папка болсун. Мектеп деген папканы ачтык. Чейректи алып барып салабыз. Эми документибиз башкалар көрүп албаш үчүн мындай пароль менен бекитип койдук. Биздин паролубуз 1 2 3 паролду унутпашыңар керек. Эгерде паролду унутуп калсаңар, документиңер ачылбай калышы мүмкүн. Мына биздин документ. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта биз сабагыбыздын башында максат койгонбуз. Excel электрон таблицасы менен тааныштык. Электрондук ячейка менен иштей алабыз. Документти сактайбыз. Ал документибизге пароль коебуз жана папкага жайгаштырганды билебиз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.